пробация автоматташтырган маалымат тутуму 2.0 версиясындагы иштеп чыктык. Андан тышкары биз 23-жылы биометрикалык эсептегичтерди ишке киргизе алдык. Ал баягы галереяда сүрөтүн жүктөй албайт. Анткени ал жерде башын оңдон солго, солдон оңго кыймылдат деген дагы командалары бар. Быйыл эл аралык пробация форумун өткөрдүк. Ал жерге бир нече мамлекеттер келди. Мен бул департаментке 22-жылы февраль айында дайындалгам. Ошо дайындалгандан кийин жетекчилик менен сүйлөшүп, кандай иштерди негизги приоритеттүү кылып иш алып барабыз деп, санариптештер боюнча иштерди аягына чыгаруу ушу негизги биздин приоритеттүү максатыбыз болчу. Ошого байланыштуу пробация автоматташтырылган маалымат тутумун биз ишке киргизүү боюнча иштерди алып бардык. Бул ишти айтып коюш керек, 20-жылы эле башталган бул иштер. Донорлор менен башкы прокуратуранын алдындагы укук мамлекеттик мекемеси менен биргеликте тыгыз иш алып барып, 22-жылы декабрь айында биз толук кандуу ишке киргиздик. Башында бул 4 бөлүктөн турган маалымат базасы боло турган болсо, биз аны ошо декабрь айында киргизип атканда 22-жылы 13 бөлүктөн турган автоматташтырылган маалымат тутуму ал тутуму болуп киргенден кийин көптөгөн башка мамлекеттик органдар менен биргеликте иш алып барууга, электрондук түрдө түндүк аркылуу алар менен маалымат алышууга, адам фактарын жокко чыгарууга, коррупциялык кандайдыр бир тобокелчиликтерди жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк түздү да. Азыркы күндө аны менен эле токтоп калган жокпуз. Пробация автоматташтырган маалымат тутуму 2.0 версиясындагы иштеп чыктык. Азыркы күндө ишке кирди. Буга ошо биздин донорлорубузду жана башкы прокуратуранын алдындагы укук мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирсек болот да бул боюнча. Андан тышкары биз мага чейин келгенге чейин деле ошо байкоочу камераларды орноштуруу иштери башталган экен. Жартылай бүтүп калган экен. Мен келгенден кийин ал ишти да улантып, толук кандуу ушу бизде 50ден ашык пробация бөлүмдөрү бар райондордо, шаарларда. Ар бир кабинеттерге коюп, азыркы күндө биз мониторинг борборунда аларды көрүп турабыз. Ким эмне иш кылып барып атканын, карталар менен кандай иш жүрүп атканын. Бул бир жагынан эмгек тартибин жогорулатса, экинчи жагынан аткаруу тартибин да жогорулатты десек болот. Анан кандайдыр бир инциденттер болсо, өзүнүн да объективдүү баа берүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошо бир нече жолу ушундай инциденттер болду. Биздин кызматкерлерге ошо кардалар тарабынан кысым көрсөтүлүп, ошолорго биз тиешелүү иш-чараларды жүргүзө алдык да. Ошо өз убагында милиция органдарын чакырып, андан тышкары биз 23-жылы биометрикалык эсептегичтерди ишке киргизе алдык. Бул өзүңүздөр билесиздер, шайлоо процессинде колдонулчу буга чейин. Мыйзамга ылайык биздин кардар 2 жолу эсептик каттоого келүүгө милдеттүү. Анан баягы алдын алыш үчүн ошондо коррупциялык тобокелчиликтерди биз ушул биометрикалык эсептегичтерди ишке киргиздик. Азыркы күндө ошо биометрикалык эсептегич аркылуу келип манжасын идентификациядан өткөргөндөн кийин биздин пробация автоматташтырылган маалымат тутумунда тиешелүү маалыматтар пайда болот. Анан быйылкы жылы биз электрондук көзөмөл деген бизде түшүнүк бар мыйзамыбызда. Ал 21-жылы эле өзү мыйзам кирген. Анан биз ар кандай объективдүү себептерден улам буну ишке ашыра албай келгенбиз. Ар кайсы фирмалардын продукцияларын көрдүк. Кээ бирлеринки жана бутка тагыла турган экен, анан көлөмү чоң, массасы да чоң. Анан баягы коомдо бир негативдүү стигма жаралбасын деп, азыркы смарт сааттардан айырмаланбаган биз бир версиясын таптык. Анан ошону 3-4 ай пилоттоштургандан кийин аны биз өндүрүштүк тартипте ишке киргизип, азыр толук кандуу иштеп жатат. Азыр ар бир райондо, Кыргызстандын районунда биздин
айрым жанагы көбүнчө биз тапшырма бергенбиз, зордук, зомбулук менен соттолуп келген биздин жарандарга карата колдонуп жатабыз. Ал эми башка жарандарыбызга карата ошо биздин каттоодо турган мобилдик тиркеме. Ал мобилдик өзүнүн телефонуна орнотулчу атайын программалык камсыздоо болуп эсептелет. Күнүнө бир нече жолу ага билдирүү келип түшөт. Ошол билдирүүгө ылайык биздин катарыбыз идентификациядан өтүп туруш керек. Ал баягы галереяда сүрөтүн жүктөй албайт. Анткени ал жерде башын оңдон солго, солдон оңго кыймылдат деген дагы командалары бар. Телефонун калтырып кете албайт. Ар дайым жанында болуш керек. Анткени ошо билдирүү телефонуна келип түшкөн убакытта ал идентификациядан өтүш керек. Дагы бир жаңылык, быйылкы жылы биз планшеттерди ишке киргизип атабыз. Планшеттер булар биздин райондук, шаардык бөлүмдөргө таратылып берилет. Ал планшеттер менен жанагындай ошо кардардын жашаган жерине, башка жерлерге барып бир акт түзүү же протокол түзүү керек болсо, кандайдыр бир ошол чыгуу иштерине байланышкан кагаз жумуштарын ушул планшет аркылуу жүргүзсө болот да. Азыр биз кагаздан баш тартыла деп ушундай тапшырмалар болуп атпайбы? Биз ошонун негизинде ошо планшеттерди ишке киргиздик. Ал ошол жактан даярдап келген, топтоп келген материалдарын кайра кагазга чыгарып отурбай эле ошо биздин АИС пробацияга жүктөп коюуга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай бир. Анан эми планыбызда жасалма интеллектти киргизүү ушундай пландаштырылып атат. Эми анын жакынкы аралыкта буюрса, жакынкы жылдары бул да ишке ашып калат. Эл аралык кызматташтык жөнүндө айтып кете турган болсом, биз 22-жылы июнь айында баардык үчүн адилеттүүлүк деген долбоор бар. Бул Европа бирлиги жана Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы тарабынан каржыланат. Бул бир нече жылга созулган долбоор болуп эсептелет. Бул долбоордун алкагында иш-чаралар бекитилген. Ушул долбоордун алкагында бир нече мамлекетке барып, алардын тажрыйбаларын көрүп келдик. Мисалы үчүн ошол эле Латвия Республикасына барып, тобокелчиликтерди, кайра кылмыш жолуна баруу тобокелчилигин баалоо боюнча методологияны үйрөнүп келип, азыр биздин кызматкерлер ошону иштеп чыгып, азыр мындай пилоттук режимде аны иштен өткөрүп атабыз. Андан тышкары ошо биздин кызматкерлер оондун аянтчасында Европада ошо Нидерландыда болгон иш-чарада катышып, ал жерден ошо 100төн ашык мамлекет катышкан жыйында Кыргызстан пробация тажрыйбасы жөнүндө кенен айтып беришти. Бул иш-чарага көптөгөн мамлекеттер катышып, алар биздин тажрыйбаны кызыгышып, өздөрүнүн ойлору менен бөлүштү. Быйыл эл аралык пробация форумун өткөрдүк. Ал жерге бир нече мамлекеттер келди, Европа мамлекеттеринен келди, биздин коңшу мамлекеттер келип, биздин ушул имаратыбызга келип, санааттештирүү жагындагы жана башка жагындагы биздин тажрыйбабыз менен кенен кесири отуруп сүйлөшүп, алардын да тажрыйбасын уктук. Ошентип бири-бирибиз менен өз ара аракеттешип иштешели, чогуу өнүгөлү деген ушундай бир ой пикирлер айтылды. Буюрса ушул эл аралык форумдар жыл сайын өтө турган болду. Мына кийинки форумду казак туугандарыбыз биз өткөрөлү деп алар демилге көтөрүштү да.